Тештер менен күндөн маанилүү жаңылыктарын таныштырып, Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы. Студияда мен Айганыш Туратбек кызы. Саламатсызбы? Бизди Facebook паракчабыздан да төз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Таласта жол кырсыгынан тез жардамдын 2 кызматкери каза болду. Окуя 27 октябрда таңга маал болгон. Карадария айылында селден жабыркагандар контейнерде жашап жатышат. Суук түшкөн сайын жашоочулар санаага түштү. Төлөмдөн качкан төбөлдөр. Ош электронун мурунку жетекчиси электр энергиясынан 117 000 сом карыз болуп калган. Атка минердин карызы шаардык кеңештин сессиясында көтөрүлдү. Кыргызстанда электр тармактары, ушул камсыз кылган ишканалар элдин канын ичип атат да. Анан келип ошо ишкананы жетектеп, ошо ишкананы өнүктүрөм, ошо ишканада бир коррупцияны жок кылам деген жетекчиси келип өзү 120 000 карыз болсо, бул кандай түшүнсө болот? Шайлоонун шайтан оюндары башталды. Бүгүн жогорку кеңеш адаттагыдай жалпы жыйынга чогулушту. Бакай Атай районунда медициналык тез жардам кызматынын унасы жол кырсыгына кабылып, 64 жаштагы айдоочу менен 55 жаштагы медайым каза тапкан. Окуя 27 октябрда таңга маал болгон. Тез жардам Кызыл Сай айылына чакырууга баратканда жол кырсыгына кабылган. Ички иштер министрлигинин алдындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына ылайык, жыл башынан бери Кыргызстанда 5437 жол кырсыгы катталды. Бул былтыркыдан 29,2%га көп. Жол кырсыгына набыт болгондордун саны да былтыркыдан 15%га көп. Былтыркы 9 айда 509 адам көз жумса, быйыл 587-ге жетти. Жарат алгандар 31%га көбөйгөн. 9 ай ичинде автокырсыктан 8298 адам жабыркаган. Карадария айылында селден жабыркагандар контейнерде жашап жатышат. Суук түшкөн сайын жашоочулар санага түшкөн. Анткени контейнер темирден болгондуктан тез эле муздап калгандыгын айтышууда. Ал арада айылда сел кырсыгынын кайра кайталанбосу үчүн камылгалар көрүлүүдө. Кокту колоттон келген суунун нугун буруу үчүн дамба салынууда. Аймактагы абал менен кабарчыбыз таанышып кайтты. Туугандар мына катуу жамгырдан сел Карадарияда бүгүн өтпөбүр. Ушул жылдын 20-июлунда катуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Карадария айыл аймагындагы Достук, Чаңгырташ айылдарынан кокту колоттордон түшкөн сел үйлөрдүн короолорун, ошондой эле Сузак, Карадария жолун каптаган. Селден коргоочу тосмолордон суу ашып дамба жарылган. Anar бар эле, аны аркыда кайнам кармап калды. Биз бардык эле кошунам темирин кармап калды да. Алып барып. Эми ошо пут кайтпайт, оорутат, ишиген кетпейт да. Карадария айылынын тургуну Гүлшайыр Нарымбаеванын үйү селдин кесепетинен жараксыз абалга кептелген. Учурда жолдошу 4 уулу менен УКМК тарабынан берилген контейнерде 1 айдан бери жашап жатышат. Бул үй бүлө суук түшкөн сайын санаага түшүп жаткандыгын билдирүүдө. Үй жагы чечиле элек, эми чек берилет, чек алыс болуп атат. Балдар окуйт мектепке, ошо жагы кыйналат. Үй салып берсе болот эле бизге. Мен азыр төрөсөм дагы кыйналам да, сууктачы. Баган түнү муздап калды, түшүп калды. Муну жакканы менен, аны жакканы менен биз көзүм жетпейт. Ояк күйүп кетсе, жооп бериш керек да бакачы. МЧСке бак. Ошо бизге үй салып берсе жакшы болот эле, ысыраак. 5 бала менен кыйналам да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 6 контейнер берилип, учурда мында 8 үй бүлө жашап жатат. Ал эми үйлөрү жараксыз абалга кептелген тургундарга айыл өкмөт тарабынан коопсуз жайдан жер берүү иштери жүрүп жаткандыгы айтылууда. Жер чечи боюнча турак жай ээлерине турак жай курганга жер трансформациясынын баштапкы документтери даярдалып, азыр райондо каралып атат. Буюрса ошол маселе чечилип Кыргыз өкмөтүнө барып келсе, коопсуз жерге мына адыр участкасына турак жай курганга биз чек маселесин чечип беребиз, трансформациясын. Азыр ошол жалпы селден жабыркагандар, андан башка турак жайга муктаж үй бүлөлөрдөн арыз түшкөн, 700дөн ашык арыз түшкөн. Бүгүнкү күндө биз уже 35 гектар жерди трансформацияга сурап атабыз. Эми мурунка караганда 3 эсе чоң болуп атат да мындайчы. Эффективный еще. 28 болсо азыр.
Ошол кездеги катуу селге дамбанын жарылышы себеп болгонун адистер билдирди. Учурда дамбаны бекемдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Жүргүзүлүп жаткан жумуштар боюнча бүгүн 27 октябрда өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары келип таанышты. Дамбаны калыбына келтирүү жумуштары аткарылып атат. Буюрса бул бүтүрүп калса, ушу айылды полностью коргогону мүмкүнчүлүк болот да. Андан сырткары эми бул айтышыбыз график боюнча эле жумуш аткарылып атат. Буюрса декабрдын башында бул дамба тапшырылат. Мурункусунан 3 эсе көбүрөөк болот дамбанын көлөмү. Бул жердеги иш аткарылган дагы бул үстү 2 метр көтөрүлөт дамбанын өзү. Карадария айылына 20-iyul күнү жалпы 446 үйдү сел каптаган. Анын ичинен 183 турак үйдүн ичине 263 турак жайдын короодогу курулуштарына сел суусу кирди. 44 турак үй авариялык абалга кептелген. Чаңгырташ айылындагы 6 жаштагы кызды сел агызып каза болгон. Мирайда Маратбекова, Темирлан Эрнес уулу, Нурньюз, Жалал Абад облусу. Бишкекте жана Чүйдө тамакка ууланып ооруканага кайрылгандардан саны 282ге жетти. Ооруканада жаткан 60 кишинин 18-и жаш балдар. 27 октябрга карата алардын абалы туруктуу деп бааланып жатканын Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Калгандары үйлөрүндө дарыланууда. Уулангандар 23 октябрда Империя Пиццы кафесинен тамак алып жегендер экени белгилүү болгон. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы иликтөө жүрүп жаткан учурда кафени убактылуу жапты. Кыргызстанда коомдук тамактануу жайларында жапырт уулануу учурлары буга чейин да катталган. 2 жыл мурун Бишкектеги Ала Тоо тойканасында 100дөн ашуун адам ууланган. Быйыл март айында Аксада 6 адам арактан ууланып каза тапкан. Октябрдын ортосунда Сузакта 130дай адам тойдо ууланып ооруканага кайрылган. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Илич Марсбек уулу жана министрдин мурдагы орун басары Амангелди Исаев кармалды. Атайын кызмат атамекендик айыл чарба азыктарын Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнө ташуудагы коррупциялык схеманы жоюу боюнча иштерди улантууда. Анын натыйжасында айыл чарба азыктарын сыртка экспорттоодо бир нече жыл бою тоскоолдуктарды жараткан. Бири-бири менен сүйлөшүп алган кызмат адамдарынын жана жеке компаниялардын уюшкан тобу аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө бул мыйзамсыз фактыларга айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин азыркы жана мурдагы орун басарынын тиешеси бар экени далилденген. 26 октябрда айтылган адамдар кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда атайын кызмат айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн коррупциялык схема түзүүгө катышкан бардык адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча ишин улантууда. Ош электро ишканасынын мурунку жетекчисинин карызы бүгүн шаардык кеңештин сессиясында көтөрүлдү. Эл өкүлдөрү мындай негиз менен карыз болуп калгандыгын такташты. Бирок электро ишканасынын азыркы жетекчилери ал сумманын баары төлөнгөндүгүн айтып жатышат. Ал эми Артур Жусуев биздин телеканалга берген интервьюсунда карыз болгондугун моюндады. Чоң суммадагы каражатты бир учурда төлөй албагандыктан бөлүп төлөгөнмүн деп жатат. Төлөмдөн качкан төбөлдүн чоо жайын Даткабек Шабданбек уулу айтып берет. Ош электро ачык акционердик коомунун мурунку жетекчиси Артур Жусуев электр энергиясынан 117 миң сом карыз болуп калган. Тактап кете турган болсок, 2 жылга чукул өзү жетектеген ишканага төлөм жүргүзгөн эмес. Бул маселе бүгүн Ош шаардык кеңешинин сессиясында да көтөрүлдү. Артур Жусуев Ош электро ачык акционердик коомуна 2019-жылы жетекчи болуп келген. Миңдеген кардарлардын электр энергиясына болгон карызды төлөөгө чакырып, массалык маалымат каражаттары аркылуу кайрылуу жасаган жетекчи өзү чоң суммадагы карызын төлөбөй жүрсө, коомчулуктун кызыгуусун арттырууда. Бул негизи эле Ош электро бүт Кыргызстанда электр тармактары ушул камсыз кылган ишканалар элдин канын ичип атат да. Биринчиден бул баягы жөнөкөй жарандардын 100 сом карызы болобу, 150 сом карызы болобу, 2 күн кеч калса, 1 күн кеч калса светин үзүп коюп, автоматын өчүрүп коюп, автоматически ол автомат келип улабайт. Өзү кайра көтөрүп алса деле барып ошо 250 сомдой акча кошуп коет. Анан келип ошо ишкананы жетектеп, ошо ишкананы өнүктүрөм, ошо ишканада бир коррупцияны жок кылам деген жетекчиси келип өзү 120 миң карыз болсо, бул кандай түшүнсө болот? Биздин Кыргызстанда жетекчилер бүт эле уур экен деген түшүнүктө, мындай караганда ошондой ой кетип калып атат да. Анан эми негизи туура эмес да. Төлөш керек болчу. Бул жерде айтып атат эми кошуна менен спору бар экен. Кошуна менен споруң болсо, кандай болсо сотко берсең жетекчисин да. Ошол тармакты өзүң тейлеп атасың, анан өзүң тейлеп тургандан кийин
120 мың сом қарыз болса, менің ойымша бұл жетекшілігін тиешелі органдар біз қарай албайбыз, тиешелі органдар жоопкерчиликтен караш керек. Сиз мындай чоң сумма карыз болбосоңуз керек. Бул үчүн эми мурунку жетекчинин моралдык жоопкерчилиги биринчи орунда турат. Жөнөкөй жарандарда көөр тиргилик менен алектенип төлөбөй калса, электр энергиясын пайдаланууга болгон мүмкүнчүлүгүн дароо бууйт. Ал үчүн катардагы абонент арыз жазып жандырууга башка төлөм жүргүзөт. Ал эми Артур Жусуев бүгүнкү күндө Өзгөн райондук электр тармактар ишканасын башкарат. Мен жана айтып кеттим го эми. Бул просто технический ошибка болуптур эле, ошол показания счетчиктер кирбей калыптыр. Мыйзамда кандай деп көрсөтүлгөн сиздерде ушул ар бир керектөөчү же болбосо кардар кандай кылыш керек мыйзамда? Мындай да эми мыйзам деп туруп биз ар бир мына биздин инспекторлор бар, контролерлор бар, обход кылат. Биздин балдар, биздин ишкерлер толук кандуу обход бир кылда 100% аткарылбайт. Эми айтып атпаймынбы? Бир моментте сиз өзүңүз тууганды ашып кетесиз, же тойго барып кетесиз. Ошондой болуп показания снимать этилет. А бул эми ошол жерден айтып атпаймынбы, башка квартирада жашап калып, ошолго кирбей калган. Ошол эле учур. Электр энергиясын сатуу бөлүмү мурунку жетекчинин азыркы учурда карызы жоктугун айтты. Бирок төлөмдү өз убагында жүргүзбөгөндүгүн катачылык катары кабыл алышууда. Бул убакка чейин төлөнүүчү карыздын суммасы чоң болгондуктан Жусуев арыз менен кайрылгандыгын билдиришти. Артур Баймаматович өзү бир квартирада жашагандыктан ал жерде биздин текшерүүчү кире албай жүргөн. Анан бир күн ошол счетчигин көргөнгө доступ болуп киргенде, счетчигин ичинде счетчик боюнча иштеген киловатт саатты киргизген. Ал боюнча Артурга счет извещение жеткенден кийин ал керектөөчүбүз 50 000 сом төлөп берген. Калган 73 000 сомун бизге арыз менен кайрылып, кепилдик кат берип, ноябрь айына чейин төлөп берем деп кепилдик кат берген. Ал эми мына кече октябрдын кайсы күнү экен толук эсимде жок, толук карызын төлөп берди. Биз Жусуевдин өзү менен байланышып, окуянын чоо жайын сурадык. Ал коомчулуктун алдында өзүнүн моралдык жоопкерчилиги болгондугун айтып, бүгүнкү күндө карызы жоктугун жана кандай себеп менен төлөй албай калгандыгын түшүндүрдү. Мен биз келинчегим экөөбүз тең иштеген үчүн биз саарлап кетебиз. Анан кийин кечке мал үйгө келебиз. Ошонун негизинде контролер ошо биздин аймакта тейлеген контролер үйгө кире албай калган экен, показанияны ала албайчы. Анан ошонун негизинде топтолуп калган. Ону мен ачык айтканда мен өзүм да билген эмесмин. Мен ойлогонмун эми келинчегим төлөп жүрсө керек деп. Июль айларында как раз мен отпускада элем, үйдө отурсам контролер келди. Контролер келгенде мен өзүм киргизип, показанияны көрүп жазгызып кеткен. Кеткенден эртеси мага счет алып келип берди, 120 000 сом деп. А мен 120 000 сомду счетты алдым. Анан счетталары менен эле энергосбытка барып кайрылышка туура келди. Себеби азыркы учурда деле бизде ошо электрда мисалы мага окшоп мисалы төлөй албай калган же болбосо көп сумма карыз болуп калса, ошолорду бөлүп төлөгөнгө бизде ыкма бар да. Шарт түзүп беребиз абоненттерге арыздын негизинде. Мен да ошону пайдаланып, мен Ош энергосбыттын директоруна барып мен өз арыз менен кайрылганмын. Не дегенде сразу төлөп коюш мага мисалы мага деле оор келди. Ош электро ишканасында жалпысынан 400 000 ашуун абоненти бар. Ал эми жалпы пайдалануучулардын карызы бүгүнкү күндө миллиондогон сомду чапчыйт. Таткашабдан Адлет Нушанбаев, Нурньюс. Баткенде аткезчиликтин аягы тыйыла элек. Кече 26 октябрда бажы кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз ташылып бараткан жүк кармалган. Мындан сырткары дагы бир жүк ташуучу унаада тиешелүү иш кагаздары жок таңакталган тамеки кутулары аныкталган. Кармалган жүктөр тийиштүү кызматкерлерге өткөрүлүп берилди. 26 октябрда эрте мененки убакытта салмагы 3 тоннага чукул мыйзамсыз жүк кармалган. Анда жүк ташуучу спринтер үлгүсүндөгү унаада 350 жашык жүзүм мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери тарабынан токтотулду. Бул жүк Кадамжар районунун Газпром участкасынан кармалды. Ош Баткен Исфана жолунда 26 бүгүнкү күнү 26 октябрь күнү 2021 жылдын эрте мененки 5:55 чамаларында кармалды. Ошо Кыргызстанга
Бажы союзуна кирген эч кандай тастыктачу документтери жок экен. Баткен бажысынын контрабандага каршы күрөшүү бөлүмүнүн опер кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул жүзүмдөрдү Ош шаарына алып барып сатуу үчүн сатылып алынганын айткан жүктүн ээси контрабандалык менен ташылып бара жатканын билбегенин кошумчалайт. Ал буга чейин товар ташып иштегенин айтууда. Центр жактан арзаныраак берип калды, сатып алдык өзүбүз эле. Жолдон эле кармадык, посттан эле өткөнбүз. Ким жүктөп берди? Өзүбүз эле 40 сомдон алдык да муну. Каяка алып барайын дедиңиздер эле? Эмне кылайын дедиңиздер алып? Базарга барып эле сатабыз дегенбиз. Ушу жолдо келип кармады. Биз. Кайсы адрестен жүктөп алдыңыз? Кайсы адрестен жүктөп алдыңыз? Баткен өзүдөн. Ошо каеринде? Билбейм мен Баткендин кайсы жерин. Мында сырткары ошол эле күнү кечки саат 5 чамасында спринтер үлгүсүндөгү унаада 10 коробкага таңакталган тамеки кутучасы кармалды. Айдоочу унаанын ичиндеги жүргүнчүлөрдөн пайдаланып, атайын блокпосттор коюлган жерден өтүп кетүүгө аракет кылган. Исфандан жүктөгөн передача катары. Болду все. Сиз билгенсизби? Мен билген эмесмин. Билбей жүктөп алгам. Эмне бар экен? Сигарет бар экен. Аны кимге алып барып бересиз? Кызылкаяга деп жүктөлгөн. Тосуп алчу кишилер барбы? Телефон чалышкан эмес. Мыйзамсыз жүк бажынын ыкчам аракети менен колго түшүрүлүп, мыйзам чегинде аракеттер көрүлдү. Аткезчиликти жоюу боюнча бажы салык кызматтары, ошон менен катар чек ара кызматы облустук ички иштер башкармалыгы элдик кошундар иш алып барууда. Мына Баткен областына караштуу Төрткүл айылында бизге коюлган мобилдик убактылуу мобилдик посттун астында кармалды. Биздин ыкчам бажысынын кызматкерлери тарабынан кармалды. Азыркы учурда биз мына бажы Баткен бажы терминалынын жерине азыр тыкыр кароого алып келдик. Азыркы учурда досмотр болуп жатат. Шопурдун айтуусу боюнча бул Баткен областынын Лелек районуна караштуу биздин коңшу мамлекетибиз Тажикстан мамлекетинен аткезчилик менен алып чыккан аныкталды. Баткен бажы кызматы 2021 жылдын 1 январынан бери 285 факт катталганын маалымдайт. Мында сырткары 14 сотко чейинки өндүрүш иши каралган. Жыйынтыгында жалпысынан мамлекеттик казынага 8 миллион сомдон ашык айып пул өндүрүлгөн. Бактыгүл Мирадилова, Нурзат Кабылжан кызы, Куштар Абдикар уулу, Нурньюз, Баткен облусу. Бажы кызматынын жаңы дайындалган жетекчилигине бул тармактан түшкөн каражаттын көлөмүн 2,5 эсеге көбөйтүү милдети коюлду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрация жетекчиси Акылбек Жапаров бүгүн 27 октябрда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында жаңы жетекчи бизнесмендер менен чогуу бажыдагы болгон көмүскө механизмдердин баарын бюджетке бура турган милдеттенмелер менен кызматка барды. Кыргызстанга келип андан ары товарды Орусияга, Казакстанга сатам дегендерге бажы кызматыда өкмөттө колунан келген жардамын берет. Бирок бажы тармагындагы оюндардын баары токтотулат. Быйылкы план боюнча 38 миллиардты кийинки жылы 105 миллиард сомго көтөрөсүң деп милдеттенмелерди койдук. Быйылкы план боюнча эгерде Кытай айткан алгоритмди жүзөгө ашырсак, унаалардын санын 2 эсе көбөйтөбүз, деди Жапаров. Мамлекеттик бажы кызматына жетекчи болуп Адилет Кубанычбеков 26 октябрда дайындалган. Бүгүн жогорку кеңеш адаттагыдай жалпы жыйынга чогулушту. Анда депутаттар ар кандай маселелерди көтөрүп, ортого салды. Бүгүнкү жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы баш болгон адамдар чакырылган. Алар эл өкүлдөрүнүн карама-каршы суроолоруна жооп берип, буларга токтолду. Чуу дегенде эле эл өкүлү Абдывахап Нурбаев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду жарга такады. Анын буга чейин айткан сөзүн эстетип, мугалимдердин айлык маселесин көтөрдү. Анда ал мугалим жигиттерге турмушка чыгам деген кыздар карадалы болуп кетпесин деген какшык сөзү менен суроону мындайча узатты. Сиз өткөндө айтпадыңызбы? Мугалимдердин айлыгын көбөйтөбүз депчи, анан ушу мугалимдерге мен мугалимге турмушка чыгам деген кыздарды кызыктырабыз деп. Ошолор карадалы болуп кетпеш үчүн ушуну быйылкы жылы 1-2 эсе көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк барбы? 2022 жылы. Абдывахап Мамадар Расулович, сиз билесиз да, мен Финляндиянын мисалын келтирдим да. Финляндияда жыл сайын опростор болуп турат экен ушундай. Бизде дагы кийинчерээк жасасакпы деп атабыз. Ошол жерде
Финляндиянын кыздары биринчи мугалимге турмушка чыгабыз, экинчи архитекторго дейт экен да. Мен ошо жөнүндө мисал катары айткам, бирок менин үмүтүм бар, биз ошого барабыз деп. Азыр биринчи кварталдын жыйынтыгы менен 1 апрелге мугалимдердикин, анан врачтардыкын, культура жана наука кызматкерлеринкин көтөрөбүз. Эске сала кетсек, 13 октябрдагы Жогорку кеңештин жыйынында Акылбек Жапаров мугалим жигиттер боюнча кеп козгогон. Анын бул сөзү социалдык тармактарда шакабага алынып, кызуу талкууга жем таштаган болчу. Эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, биринчи эле мугалимдердикин көтөрөбүз. Рахмат. Кийимге турмушка чыгасың десе, мугалимге дегенге чейин токтобойбуз. Бүгүнкү жыйында мына ушул айтылган сөз аткарыла турган болуп калды көрүнөт. Озунамай, эмнеси болсо да өкмөт башчынын сөзү жерде калбайт деген ишенимде туруп туралы. Ошол саясатыңыз. Аларда дагы бир депутат министрлердин иштөө стилин сынга алды. Дегенибиз эл өкүлдөрдүн телефон чалууларын министрлер көтөрбөй коюшуп жатыптыр. Буга нааразы болгон Шайлообек Атазов Кыргыз өлкөсүнүн жүктөрүн Казакстан, Орусия өңдүү мамлекеттер текшерип кыйнап жатса, министрлер эмне кылып жатат деген түр калтырды. Коомдук бирикмеси Акылбек Үсөнбекович мындай кайрылуу арыздар менен кайрылды да, бул жерде айтып атат, Өзбекстанга кирген жүк ташуучулар дозвол, уруксат кагаздарыбыз түгөнүп калган дейт. Министр транспорт көңүл бурбайт экен, ушул айдоочулар аябай кыйналып кетиптир да. Мына артыңызда экономика министри, транспорт министри биздин телефонду албайт. Айтып койсоңуз, телефонду алып, депутаттар менен иштешкенди мындай адат кылсын. Себеби депутаттардын телефонун албаган министр элди такыр тоготпойт да. Айдоочулар коомун эмес, башка чиновниктерди делечи. Булар айтып атат, Өзбекстанга биз кире албай калдык депчи. Шуну Минтранс чечсе болобу? Минтранстагы, Министерство коммерциядагы чечет. Чечсе болот. Мен өзүм дагы бүгүн кечке чейин карап чыгайын, эмнеге андай болуп атат. Ошондой эле дагы бир депутат кесиптешинин абалына тынчсызданып жатканын билдирип чыкты. Буга чейин Жогорку кеңештин спикери Талант Мамытовдун талапкерлиги БШК тарабынан алынып салынган. Бул жагдай азырынча ачыктала элек. Тийиштүү жактардан так жооп качан болот деп кызыкты. Биздин төрагабыздын, вице-спикердин тагдыры эмне болот? Эмненин негизинде алынды келип БШКнын төрагасы келип бизге бир информация берип койсун, түшүндүрүп. Төрага боюнча азыр юридикалык жактары такталып жатат. Бүгүн эртең так жообу болот. Ал үчүн бир ушул маселе боюнча БШКны чакыруу менимче азыр эртерээк. Ал эми вице-спикер Нурбек Өмүрбекович Сыдыгалиев каттоодон өтүп жатканда талапкер катары шайлоого кызматынан кетүү боюнча арызын берген, кызматын тапшыруу боюнча. Анын кызматы азыр бош. Шайлоо демекчи, жыйында шайлоонун шайтан оюндары азыр эле башталганы да кабарланды. Ошто админ ресурска жол берилип, мамлекеттик чоң кызматкерлер кайсы бир талапкерлердин таламын талашып жатканы айтылды. Бул жагынан алганда президенттин саясатына каршы иштер жүрүп жаткандыгы белгиленди. Алдыбыздагы 6 айдан бери келип айткан депутаттар бар. Ошолордун азыр региондордо жүрөт. Бүт баарын сатып алабыз деп. Ошолорго да көңүл буруп коюңуздар. Сатып алгандар дагы, сатылгандар дагы жазаланат деген президенттин принципиалдуу позициясы бар. Биз ошону так аткарабыз. Бүгүн Лейлектин акими жумуштан четтетилди, шайлоо бүткөнгө чейин. Исфана мэрине катуу сөгүш жарыяланды. Мындан ары кайсы бир аким, кайсы бир министр, кайсы бир кандидатка же кайсы бир партияга үндөй турган болсо, экинчи жумушка алынбай турган статья менен, за утрату доверия менен жумуштан кетет. Мындай көрүнүштөр болуп жатат деген өкмөт башчы чаралар катуу болорун дагы бир жолу эскертти. Ушундай ишке аралашты деген Лейлек районунун акими кызматтан четтетилип, Исфана шаар мэрине сөгүш берилгенин билдирди. Айта кетсек, Кыргызстанда 28 ноябрда аралаш система менен парламенттик шайлоо өтөт. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык парламентте 90 депутат болуп, алардын 54-ү партиялык тизме менен, 36-сы бир мандаттуу округтан келет. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Ал жерде эгерде кайсы бир борбордук орган же өкмөттүн мүчөлөрү Эртең партиялардын документтерин текшерүүнүн жана талапкерлерди каттоонун акыркы күнү. Алдыда үгүт иштери башталат. Быйылкы Жогорку кеңеште шайлоону таза өткөрүүгө аракет кылып жаткан бийлик алгачкы аракеттерин ачыктап жаткан өңдү. Анткени Лейлек районунун акими шайлоого аралашкандыгы үчүн жумуштан четтетилгени маалым болду. Теманы кабарчыбыз улантат.
Өткөн жыл болуп өткөн жогорку кеңешке шайлоо болуп көрбөгөндө мыйзам бузуулар менен коштолгон. Анын кесепети элдик толкундоого жеткирип, бийлик алмашканы маалым. Эми өлкө башчы өткөн тарыхты эске алып, бул жолку шайлоону дүйнө эли таң кала тургандай кылып өткөрөлү деген тапшырмаларын берүүдө. Президенттин мындай убадасына калктын калың катмары үмүт менен карап турат. Шайлоого коюлуп жаткан талаптар чындыгында өтө катаал болуп атат. Мен ойлойм, бул шайлоо чындыгында таза өтөт деп. Президентибиз эл шайлаган. Анан кийин биз дагычы бул неменин ушу президентибиздин сөзү туура деп түшүнөбүз биз. Президентибиз жакшы иштеп атат. Эл үчүн кам көргөн, менимче жакшы эле болот. Эми айтканына караганда өтөт го деп ойлойм. Эгер өтүп кетчү болсо, элдин ишенимин актайт деп ойлойм. Администрация колдонбойт деп атат. Таза өтөт деп атат, дүйнөгө көрсөтөбүз деп атат. Ошого ишенип турам. Шайлоону таза өткөрүүгө бел алып жаткан бийлик алгачкы кадамдарын ачыктап баштады. Шайлоого аралашкан атка минерлер аныкталса, жазасыз калбайт деген убадалар далилдене турган түр көрсөтүлүп жатат. Айтайын дегенибиз, бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Баткен облусунун Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов кызматынан четтетилгенин билдирди. Анын айтымында Исфана шаарынын мэрине катуу сөгүш берилди. Жапаров шайлоодо кайсыл бир талапкерге же партияны үгүттөгөн атка минерлерге катуу чара көрүлөрүн эскертти. Добуш сатып алгандарды, саткандарды катуу жазаланат деген президенттин принциби бар. Биз аны аткарабыз. Бүгүн Лейлек районунун акими шайлоо бүткөнгө чейин жумуштан четтетилди. Исфананын мэрине катуу сөгүш жарыяланды. Мындан ары кайсы бир аким же министр кайсы бир партияга же талапкерге үндөй турган болсо, ишеничтен кетти деген негизде экинчи жумушка алынбай турган берене менен кетиребиз. Ал эми депутаттар боюнча мен комментарий бере албайм. Алар да биздин пикирге кошулат деп эсептейм. Өткөн жылкы парламенттик шайлоодо өлкөнүн экинчи борбор калаасы Ош шаарында административдик ресурстун болуп көрбөгөндөй одоно бузулганы айтылган. Буга байланыштуу кала башчысы Алмаз Мамбетов шайлоо алдында муниципалдык башкармалыгынын башчыларын ротациялоо жолун карап чыгуу тапшырмасын берген экен. Учурда эки аймактын башчылары ротацияланганы маалым болду. Бүгүнкү күндө эки аймактык башкармалыкты биз кызмат ордуларын алмаштырдык. Бул Туран аймактык башкармалыгы Курманжан Даткага келди. Ал эми Курманжан Датканын башчысы Туранга которулду. Биз мыйзамдарды карап чыктык ротациялоо тартиби боюнча. Башка аймактык башкармалыктарды карасак, көпчүлүгү дээрлик жаңы дайындалган жетекчилер. Алар бир жылдан ашык иштемейинче ротациялоо тартибине жатпайт экен да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эле эки мап боюнча чечим кабыл алынды. Белгилүү болгондой, бул убага чейин кыргыз баалуулуктарын коргоо кыймылы Ыйман-Уруп партиясын, Ата журт Кыргызстан партиясын тизмеси менен шайлоого катышып жаткан Турсунбай Бакир уулун, Мекенчил партиясынын тизмесиндеги Шүкүрбек Эркинбаевди жана Азаттык партиясынын тизмесиндеги Мыктыбек Арстанбек менен Руслан Бекназаровду 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоодон четтетүүнү өтүнүп борбордук шайлоо комиссиясына арыз түшкөн. Бул жагдай боюнча да БШК өкүлдөрүнүн маалыматта тактап көрдүк. Ыкчам чара көрүү группасы. Ошол группада азыр ал каралып атат. Сразу чечим кабыл алынбайт. Ошол группа карап бүткөндөн кийин анан заседанияга общий баарыбызга заседанияга алып чыгат отурумга. Отурумда анан баарыбыз чогуу голосовать этип чечилет. Ал балким эртең чыгат. Эртең 28 октябрь партиялардын документтерин текшерүүнүн жана талапкерлерди тактоонун акыркы күнү. Бул күнү кечки саат 12:00дөн кийин 29 октябрга өткөндө үгүт иши жүрө баштайт. Үгүт ишине байланыштуу Ош шаарындагы 16 муниципалдык жарнамалык калканчага чучукулак тартуу менен партиялардын жарнамаларын элүүгө келишим түзүлөт. Эскертсек, жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет. Анын 54 партиялык система менен 36-сы бир мандаттуу округтан шайланат. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нурньюз, Ош шаары. Кыргызстанда жумушсуздардын саны былтыркыга салыштырмалуу 3,4%га өстү. Бул тууралуу Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигине шилтеме кылып жергиликтүү сайттар жазды. Маалыматка ылайык, 2021 жылдын 1 октябрына карата Кыргызстанда 104 000 адам жумушсуз катары катталган. Жумушсуздардын эң көбү Жалал Абад облусунда, анда 22 195 адам туруктуу жумушу жок. Бул облус калкынын 1,79%-ын түзөт. Эң төмөнкү көрсөткүч Нарын облусунда
учурунда 2877 адам же жалпы калктын 0,9%-ын түзөт. Жумушсуздардан 46% аялдар. Эл аралык республикалык институт Кыргызстандын социалдык абалы тууралуу 21 февралдан 5 мартка чейин жүргүзгөн изилдөөсүндө кыргызстандыктар эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту белгилешкен. Кыргызстанда жумушсуздук негизги социалдык экономикалык маселелердин бири. Расмий маалыматка караганда жумушсуздуктун деңгээли азыр 5,8% түзүүдө. 6 миллиондон ашуун калкынын миллионго чукулу Орусияда эмгек мигранты болуп жүрөт. Президент Садыр Жапаров 23 октябрда өткөн басма сөз жыйынында бир жылда 353 жаңы ишкана ачылып, 42776 жаңы жумуш орундары түзүлгөнүн билдирген. Нур телеканалынын Нур Ньюс маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар менен да учкай тааныштыра кетсек, Арменияда коронавирустан көз жумгандар 26 октябрда эң жогорку чекке жетти. Өлкөнүн саламаттык сактоо мекемеси бир күндө 57 киши каза тапканын маалымдады. Климаттын өзгөрүшү боюнча окумуштуулар коңгуроо кагышууда. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы муну коркунучтуу коңгуроо деп атады. Эч кимде мынча акча болгон эмес. Илон Масктын байлыгы 270 миллиард долларга жетти. Ошентип ал Маск Forbes тарыхында эң бай адам катары болуп калды. Италиянын Сицилия шаарында шешемиде аралдын чыгыш бөлүгүн каптаган каттуу нөшөрдөн улам сел жүрүп кеминде 2 адам каза болду. Жамгыр, мөндүр жана каттуу шамал менен коштолуп жергиликтүү аэропорттун ишин үзгүлтүккө учураткан. Катания порт шаарынын тарыхый борборун суу каптады. Жергиликтүү бийлик эң зарыл товарларды саткан дүкөндөрдүн бардыгын күндүн аягына чейин жабууну буйруду. Кырсык аралдын инфраструктурасына олуттуу зыян келтирди. Суу агымдары көптөгөн жолдорду жана көпүрөлөрдү бузуп, электр линияларын иштен чыгарып абалды курчутту. Синоптиктердин айтымында бул жерде бир жума бою жаман аба ырайы сакталат. Арменияда коронавирустан көз жумгандар 26 октябрда эң жогорку чекке жетти. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо мекемеси бир күндө 57 киши каза тапканын маалымдады. Өткөн жума деле COVID-19 илдети 330дан көп кишинин өмүрүн алды. Ошол эле маалда инфекцияны жугузуп алган адамдарда кескин көбөйдү. Соңку бир суткада вируска кабылган 1,5 миңден ашуун киши аныкталды. Саламаттыкты сактоо министри ооруканаларда бейтаптар толуп баратканын эскертти. Жана элди коомдук жайларда транспорттордо беткап тагынып жүрүүгө үндөдү. 3 миллион калктын 10%ке жетпегени гана толук эмделген. Армения Европадагы вакцинация жагынан акыркы орунда турат. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы келерки аптада Глазгодо боло турган климаттын саммити үчүн уюмдун эксперттери тарабынан даярдалган климаттын өзгөрүшү боюнча жаңы баяндамасын коркунучтуу коңгуроо деп атады. Маалыматка ылайык көрүлгөн чаралар глобалдык жылуулук менен күрөшүү үчүн таптакыр жетишсиз. Нью-Йоркто сүйлөгөн сөзүндө Гутерриш климаттык кризис бүткүл адамзатка коркунуч туудурарын айтты. Дипломатиялык кылдаттык мезгили өттү. Чоң жыйырма өлкөлөрүндө зарыл болгон аракеттерди жасабаса, адамдарды коркунучтуу азаптардан кутултуу мүмкүн эмес. Бирок бардык өлкөлөр көмүртектерди пайдаланат жана өнүгүү модели. Алардын экономикасы болгон менен биздин планета үчүн өлүм өкүл экенин түшүнүшү керек деген. Эч кимде мынча акча болгон эмес. Маск Forbes тарыхында эң бай адам болуп калды. Акшылык ишкер бир нече компаниялардын негиздөөчүсү. Илон Масктын байлыгы 25 октябрь күнү 270 миллиард долларга жетип, Forbes рейтингинин тарыхында алгачкы жолу эң жогорку сумма болуп калды. Forbes журналынын эсеби боюнча Маск автоунааларды саткандан кийин 41,7 миллиард долларга байыды. Forbes Real Times темасы ушул тапта анын байлыгы жалпысынан 257,6 миллиардга жеткенин билдирди. Маалыматка караганда бул 1982 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Буга чейин дүйнөдөгү эң бай адам деп Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Jeff Bezos эсептелчү. Анын капчыгында 212 миллиард доллар бар. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары болуп Чыңгыз Эсенкулов дайындалды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы 27 октябрда билдирди. Жаңы дайындалган министрдин орун басарын эмгек жааматына президенттин администрациясынын саясий экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысы Алмаз Исанов тааныштырды. Чыңгыз Эсенкулов 34 жашта, буга чейин өкмөт башчынын маалымат катчысы жана өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүн жетектеген. Алмаз Нарын радиосунда КТРК жана Тышкы иштер министринин маалымат кызматында иштеген. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирди толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.